Бул поезддер бир айдан бери станциядан жыла элек. Мында жер титирөөдөн аман калгандар баш калкалайт. Йылмаз үй бүлөсүнүн 5 мүчөсү менен бул вагондо жашайт. Алар олтуруштарда уктайт. Жанында бир аз гана буюм-тайымы бар. Бизге чатыр сунушташты. Бирок андан баш тарттым. Чатырлар суук, мында катуу шамал болуп турат. Аны ярык кая шамалы дешет. Ал соккондо чатырлардын баарын деңизге учуруп кетет. Түркиянын өзгөчө кырдаалдар агенттиги жер титирөө болгон аймактан 2 миллиондой адам биротоло кеткенин айтат. Бул жерде калган 1,5 миллион адам дале кыйналып күн көрүүдө. Жер силкинүүгө туруштук бере албаган, көптөгөн турак жайларды курууга уруксат берилгени үчүн элдин кыжыры келип турат. 160 миңден ашуун турак жай кулап же толук талкаланган. Булар эски үйлөр эмес болчу. Бул аймак жакшы, анткени паркка жакын жана көптөгөн заманбап үйлөр курулган. Булардын баары бүтүн калыш керек эле. Бирок караңыз, бул үй жапжаңы. Жогорку кабаттын терезесине жабыштырылган кагаздары да алынбаптыр. Буга чейин эч ким көчүп кирбеген. Азыр болсо ал кулап түшүптүр. Алдыда дагы жасалчу иштер көп. Урандыны тез арада тазалоого өлкөдө техникалык каражат жетишсиз. Бир имаратты толук кулаган Искендерун ооруканасы сыяктуу жерлер ошол бойдон жатат. Уранды арасынан кишилердин медициналык анализдерин, талкаланган жабдыктарды жана дары-дармекти көрүүгө болот. Баары талкаланган бойдон жатат. Түркиянын түштүгүндө жашаган эл качанкыга чейин ушинтип жашайбыз деп нааразы. Музейен сыяктуу тургундар үйүнөн алыс кеткиси келбейт. Ал кыйраган үйүнүн алдындагы чатырда күн кечирүүдө. Кызым ичерide eşyada. Баалуу буюм тайымдарым ушул жерде. Айланада куралчан уурулар жүрүшөт. Полиция аларга жетишпей жатат. Уурулар көп. Бул жерде ушинтип кантип жашайм? Bir sürü eşya var yukarıda. Жаңы шаарчалардай катар тигилген чатырлар. Турак жайларды кайра курабыз деген чоң убада берилди. Бирок ал тез арада ишке ашпайт. Мынчалык чоң масштабтагы кыйроону бир нече күндө, жада калса бир нече аптада тазалап бүтүү мүмкүн эмес. Түркиянын түштүгүндөгү эл табигый кырсыктын кесепетинен бир нече жыл кыйналышы ыктымал.